Ош облусунун Каракулча районунда Каракочкор айыл өкмөтүндө Сары Булак айылында Таштак участкасында булга чейин 2020, 2021, 2022 жылдары май айында, именно май айында сел суулары түшүп, көптөгөн турак жайларга жана инфраструктураларга кооптулук, ыңгайсыздыктарды жараткан. Ошондуктан ал жерде мындай чоң маселе пайда болуп атат да, себеби алдын ала албай атабыз. Алдын алганга ал жерге жанагындай имараттарды же болбосо коргоочу курулмаларды курууга ал жерде шарт жок болуп атат. Ошондуктан биз ал жерге математикалык прикладдык жанагы инструменттерди колдонуп, ал жерге расходун, сел жамырлар жааганда сел суулардын объему канчалык көлөмдө келип, жана алар менен кошо чоң таштар, лайкалар, кум, шагылдар аралашып келет да. Ошолордун объем келгенде канча аймакты басып калат жана канча турак жайга кооптулук жаратат, ошол жагдайды мен өлчөп чыгарып атам. Чыгарыш үчүн детальный дана чыгарыш үчүн биз өзү алгач жеринде барып, жанагы бизде дрон бар. Дрондун жардамында ал жерден биз демка файлдап коет, ошол жерден цифровой моделин алышыбыз керек. Биз азыр дронду учуруп, ошол жердеги селе чашы деп коет. Бунун канчалык деңгээлде толгонун, первоначально канча болгон, аны азыр ушунча жаз келет, жамгырлар жаап, сел суулар келет, ошондуктан канча объемдогу сел сууну батыра алат учурда. Мына селе чашы деп коет ошол. Бул селе чашы жок болгондо бул жакта сел суулар түз айылга түшүп, айылды каптап, элдерге ыңгайсыздык жаратмакта. Бул селе чаша кылгандан бери сел суу ушул жерде кармалат дагы, ушул жерде сакталып, кийин аз-аздан арык сыяктуу болуп чыгып турат суу. Ошентип секин суу жок болуп кетет өзү. Биз объемун өлчөп, канча суу келсе, канча батып, канчасы батпай калат. Батпай калган учурда биз бул жерди тазалоого сунуш беребиз дагы, техниканын жардамында тазалап, ушунча көлөмдү бошотуп, даярдангыла, алдын алгыла деп биз мэрияга же болбосо кимдин балансында болсо ошол аймактын жетекчилерине биз сунуш беребиз. Биз аянттарын билгенден кийин, ал аянтка канча миллиметр осадканы биз Кыргыз гидромет кызматынан алабыз дагы. Ошол мисалы быйылкы жылдыкын май айында канча жаашын билбейбиз, себеби ал эми жайыт. Ошондуктан биз былтыркы же болбосо мурдагы жылдардагы түшкөн май айындагы түшкөн осадкаларды эсептеп, жаан-чачындын канчалык миллиметрде түшкөнүн эсептейбиз дагы. Ошол мисалы мен азыр 2 жылдыкын алып атам, 2 жылдын орто эсеби 115 миллиметр май айында жааган экен, өзү нормада 85 болуп атат. Бул дегени нормадан ашыкча болгондуктан ал жерлерде сел жүрүп атат. Мен өзүм окуу жайды Ош технологиялык университетинин курулуш факультетин бүтүргөм. Ал жерде промышленное гражданское строительство деп коет группа. 2015 жылы аяктап, ошол эле жылы жай айында мен бул жака департамент мониторингке ведущий специалист катары жумушка орношком. Андан бери ушул 8 жыл өтүп калыптыр. 8 жылдык практикамда ушул көптөгөн кооптуу болгон тилкелерди, изилдөөлөрдү жүргүзүп, көптөгөн опыттарды ашырдым десем болот.
алгач келгенде ошол бизге көбүнчө кагаз түрүндө эле кагазга жазып жана жеринде визуалдык түрдө гана көрүп аларды божомолдоодо мындай так дааны айта алган эмеспиз, себеби шаймандар жок болгон. Шаймандар болсо дагы жанагы механикалык жол, оңой жол, рулетка менен өлчөйбүз канча жылган, жер көчкүлөрдүн жанагы жаракалары мисалы узундугун, туурасын, тереңдигин өлчөөдө көз өлчөм гана болчу да. Азыр эми биз ушул шаймандар келип, бул шаймандар бизге ошол дүйнөлүк банктын жардамында алынып калган. Жана бул шаймандар алынганда ар бир шайман боюнча жана программный обеспечение боюнча бизге окутуулар болуп турат. Ал окутуулардын жардамы ушул биздин божомолдук материалдарыбызды күчөтүүгө жана элдин коопсуздугун алдын алууга көп шарт түзүүдө. Дана иштетип, же болбосо так иштетип маалымат албасак, бул дрондун деле өз жардамы болбой калат да. Ошондуктан бул дрондун сүрөт материалдар бизге так жанагы геопривязка деп коет. Ошо геопривязкаларды бериш үчүн биз буга жардамчы катары мына RTK деп коет. Бул RTK жеринде барганда биринчи ушуларды установка кылабыз. Буларды установка кылаардын алдында биз бул ушул RTK'дин кайсыл жерде жайгашканын биз баягы геопространственный база деп коет. Ошонун точкасын бериш үчүн биз алгач бул мына учундагы точканын жердеги жайгашышын билишибиз керек. Ал билиш үчүн биз мындай GNSS шайманы бар, Trimble RDS деп коет. Бул высокоточный, миллиметровый точность менен берет. Миллиметровый точность менен биз ушул точканын учундагы точкасын аныктап алсак, аны биз дрондун ичиндеги настройкасына киргизебиз. Бул ушул RTK кайсыл жерде жайгашкан, анан кийинки жанагы биз дрон менен уча турган аймактын геопространственный анализге түшүрүүдө более точный, миллиметровый искажение болот да. Ошондо биз бул шаймандарды сөзсүз иштетишибиз керек. Анан кийин дронду ошолор менен учурабыз. Бирок жанагы мисалы көчкүн ала турган болсок, көчкүнү тартууда биз ар көчкүнүн өзүнүн теласын өзүнө жана айланасына жылбай турган жерлерге маркерлерди беребиз. Ал маркерлерди эмне себептен беребиз? Ал маркерлерди берүүдө биз жанагы көчкүлөрдүн канча миллиметр же болбосо канча сантиметр канча убакытта жылып атат. Ошол жылып атканын байкап турууга атайын ошол маркерлерди беребиз. Ал мындай ровер деп коет. Ровердин жардамында биз маркерлерди белгилейбиз. Маркерлерди белгилегенде бунун дагы учу, кончик деп коет. Ушул учу ушул точканы берет да. Бул точканы даана берет. Жана ушул точканы кийин биз эртең же болбосо 1 сааттан кийин, 2 сааттан кийин кайра ушул точкага барып вынос деп коет. Вынос кылганыбызда канча миллиметрге же канча сантиметрге жылганын биз даана биле алабыз, так биле алабыз. Кар көчкүлөр кайсыл участкаларда болуп кетиши мүмкүн. Жер көчкүлөр кайсыл жерлерде бар жана алардын динамикаларын, качан көчүп кетет, качан башталган. Мисалы жаз айларында көп нымдуулук, жаан жачын көп жаап, нымдуулук ашча болгондуктан биз плановый эрте жазда ар бир көчкүлөрдү барып изилдеп турабыз. Ал эми үлгүрбөй калсак, жанагы мындай непредвиденный ситуация деп коет. Мына Өзгөн районундагы Жалпак Таш айланмагындагы Кызыл Күң участкадагы жер көчкү жылды, ошол эле сыяктуу ал участкаларда биздин жергиликтүү бийликте биз менен көмөктөшкөн өзгөчө кырдаалдар боюнча адистер бар ар бир айылда. Ошол адистер бизге чоң жардам берет. Алар биздин көзүбүз жана кулагыбыз десек болот, себеби жеринде алар бизге маалыматты берип турат. Биз ал маалыматтарды канчалык деңгээлде кооптулук бар, кооптулук жокун бул жакта талдап алып, эгер кооптулук чындап болуп жатып, анан динамикасы тез өөрчүп кете турган болсо, биз жеринде заматта барып, биздин центр мониторинг деген мобильный пунктубуз бар. Ошол мобильный пунктубузга ушул шаймандарыбызды баарын жүктөп алып, жерине барып изилдөөлөрдү баштайбыз. Биз жер көчкүлөргө эле эмес, сел процесстерин, сел суу ташкындарын, мисалы азырында
күндүн жылышы менен, тоолордогу карлардын эриши менен дарыялардагы суулардын деңгээли көтөрүлүүдө. Суулардын деңгээли көтөрүлгөндөн кийин сөзсүз жээк жемирүү процесстери күч алат. Биз өзүбүз кооптуу процесстерди изилдөөгө барып жаткандыктан сөзсүз кооптулук жаралат. Мисалы, мына көчкөлөрдө жүргөндө айланасын изилдейбиз. Эмне болуп атат, дагы көчөбү, көчпөйбү. Биз өзүбүз жараканын наркы бетине туруп алышыбыз мүмкүн да, билип билбей. Туруп алгандан кийин балким ошол жер көчүп кетсе, биз өзүбүзгө дагы кооптуу, бул чоң риск да. Андай нерселерибиз көп эле болот, бирок биз ага маанилүү алганбыз. Бирок аны унутпаш керек. Себеби ал кырсык айттырбай келет. Жана мен өзүмдүн опытымда андай көп болуп, жана андан жапа чеккен жокмун. Бирок биздин ушу коллегаларыбыздын, кесиптештерибиздин арасында андайлар болгондор бар. Бирок кечегиде ошо Кызыл Күнгөй участкасында жер көчкө жылып жатканда ошондо бир өзүм да коркуп калдым. Себеби жарга барып канча метр жанагы калыңдыгын өлчөйбүз да биз. Калыңдыгын дальномер менен өлчөөгө жана кырга барышыбыз керек. Кырга барып өлчөп аткандан кийин мен өлчөп туруп жылдым. Жылгандан кийин ошол жер көчүп кетти да. Эми Кудайым сактады окшойт. Андай ой мага чындыгын айтканда келген жок. Себеби мен эми өзүм жалгызмын. Ошол кооптулуктан канчалаган адамдар зыян тартып калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен өзүм ошо ал кооптулукту жоюуда же болбосо алдын алууда, маалымат берүүдө изилдеп жүргөн учурда андай боло турган болсо, эми максатыма жетип, жана ошончо адамдын өмүрүн сактап каламго деген жакшы ниеттер бар да. Эми ал один за всех, все за одного дегендей, өзүң эме болсоң, зато ошончосун сактап каласың. Бул адис жөнүндө токтолуп кете турган болсом, бул такай изденүүнүн үстүндө иштеген адис. Азыркы заманбап технологияларды өздөштүрүп, учкучсуз аппарат, GNSS приборубуз деп коебуз. Могу жерде мобильный көрсөңөр керек, мобильный центр мониторингибиз бар. Ошолордун функционалдык милдеттерин толук ишке ашырып, ушул квартира боюнча да окуп келип, өзүнүн билимин постоянно өркүндөтүп жүргөн балдардын бири, келечектен чоң үмүткөр кылып келаткан, перспективасы жакшы, өзү жөнүндө отзывдарда жакшы, население менен, калк менен иштешти билет. Өзүм куруучу болсом дагы, болбосом азыр куруучулар канча көп табат. Мен бул жакта мамлекеттик иште ушундай кооптуу участкаларда жүрүп, айлык аз болсо дагы иштеп жүргөнүм, бул ушу алгач кесибимди жакшы көрүп калгандан, бул кесип айлык аз болгону менен жанагы буйруганы дейт го, буйруп калган экен. Бул кесиптин аркасында мен турак жайлуу болдум, машинелүү болдум, үй бүлөм бар, Кудайга шүгүр. Жана мени колдоп турган ушул туугандарым, кесиптештерим бар. Кесиптештерим жалаң көбүнчө жаштар жана оптимисттер болгондуктан биз бул кесипти башка кесипке алмаштыруу боюнча мындай ойлонуп, же болбосо жөн жүргөндө дагы мындай сүйлөшпөйбүз да, негедир чындыгында.